35 уктуруу. Кудайбердиев Абдикайым 1971 Аксы районундагы Кара Суу айылында туулган. 1988-1990 жылдары улуттук хирургия борборунда кенже медициналык кызматкер болуп иштеген. 1996 жылы мединституту, андан кийин улуттук хирургия борборунда ординатураны аяктаган. 2000-2003 жылдары Түркия мамлекетинин борбору Анкара шаарындагы Гази университетинде гастроэнтерология, эндоскопия боюнча стажировкада болгон. 2003-2007 жылдары бизде хирург болуп иштеген. 2007 жылдан ушул күнгө чейин дартты аныктоо жана кеңеш берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. 2008 жылы саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери деген наам алган. Азыр кандидаттык диссертациясын даярдап атат. Кайым өсүп өнүп келаткан, адамгерчиликтүү, өзүнүн ишин сүйгөн, билген окуучуларымдын бири. Игенбаев Руслан 1973 жылы Кочкор районунда туулган. 1996 жылы медакадемияны бүтүргөн. 1996-1998 жылдар бизде ординатурада окуган. 1999-2001 жылдар аспирант. 2001 жылдан илимий кызматкер. 2005 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 2008 жылдан ушул күнгө чейин бизде хирург жана Кыргыз Республикасынын хирургтар коомунун окумуштуу катчысы. Кыргызстан хирургиясы журналынын жооптуу катчысы. 2011 жылдан улуттук хирургия борборунун окумуштуу катчысы. 50ден ашык илимий эмгектин автору. 2007 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин, саламаттык сактоо министрлигинин ардак грамоталары менен сыйланган. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Руслан илимге шыктуу, адамгерчиликтүү, өзүнүн ишин так билген, элпек, өсүп өнүп келаткан балдарымдын бири. Ибраимов Бакыт 1961 жылы Талас шаарында туулган. Медиа институтту бүткөндөн тартып, бизде 1988 жылдан хирург болуп иштей баштаган. 1996 жылдан тартып улуу илимий кызматкер болуп иштеп келатат. 2011 жылы кандидаттык диссертациясын профессор Бектуровдун жетекчилиги астында медицинада биринчи жолу кыргыз тилинде жазып жактаган. Азыр медицина илиминин кандидаты. Иштеген 24 жылдын аралыгында миңдеген адамдардын өмүрүн операция жасап аман алып калган. Бакыт өзү жөнөкөй, адамгерчиликтүү, өзүнүн ишин жакшы билген хирург балдарымдын бири. Үй бүлөсү, келинчеги абдан жөнөкөй. Адамга жасаган мамилеси менен айырмаланат. Бир кыз, бир уулдун атасы. Жумашев Болотбек Жумашевич 1951 жылы Токтогул районундагы Үштерек айылында төрөлгөн. 1968 жылы 10 классты бүтүргөн. 1968 жылдан 1970 жылга чейин медучилищеда Фрунзе шаарында окуган. 1970 жылдан 1972 жылга чейин Советтик армияда Выборг шаарында кызмат өтөгөн. 1972 жылдан 1978 жылга чейин Кыргыз мед институтун бүтүргөн. 1978 жылдан бери улуттук хирургия борборунда хирург болуп иштейт. Жогорку категориядагы хирург, ардактуу медициналык кызматкер. Анестезиология реанимация бөлүмү. Хирургтар ооруган адам үчүн өтө маанилүү бөлүм. Бул бөлүмсүз операция жасоого мүмкүн эмес. Ооруган адамды, айрыкча операциядан кийинки оорулууну аман алып калып, айыктырууда ушул бөлүмдүн кызматы чоң. Анестезиология дегенибиз операция жасоочу адамдын ооруган жерин операция бүткүчө дары менен билгизбей, сездирбей коет да, ооруган адам өз акыл эси менен жата берет. Көбүнчө бул жеңилирээк болчу операцияларга колдонулат. Мисалы аппендицит, чурку, грыжа деген ооруларды жасоого болот.
экинчи жолу наркоз колдонулганда адамды уктатып коюп, ал операция убагында эч нерсени сезбей калат. Операциянын алдында адамдын вена кан тамырына уктатчу дары куюп, анан өпкөнүн түтүгүнө чейин атайын жасалган түтүкчөнү салып, ал түтүкчөнүн өзүнчө дем алдырчу аппараты бар. Ошого кошот. Себеби операция бүткүчө адам өзү дем ала албайт. Дем алганы дарынын деми менен токтотулат. Операция бүткүчө ушул дем алчу аппарат менен таза кислород берилип, эчтеке сезбей жата берет. Операция бүткөндө, дарынын таасири бүткөндө адам өзү ойгонот, өзү дем ала баштайт. Реанимация жан киргизүү, кайра тирилтүү деп түшүнсөк болот. Реанимация бизде 14 орундуу, өзүнчө бөлүм. Күн түн дебей 2 врач, 4 медсестра иштейт. Бул бөлүмдүн аткарган кызматы врачтар үчүн да, ооруган адамдар үчүн да өтө зор. Ага эң кыйын абалда жаткан адамдар түшөт. Айрыкча оор операциядан кийин адамдар наркоздон ойгонгуча жанынан врач, медсестра чыкпай дарылап отурушат. Өзү дем алып, ал акыбалы оңолуп, эсине келип, өзү сүйлөп калганга чейин дежур врач дем алганын, кан тамырынын пульсун, кан басымын, операция жасаган жерин баардыгын байкап, карап отуруш керек. Оңолгуча ар түрдүү керек дарыларды кан тамырына куят. Кээде суткасы менен бир нече литр дарылар куюлат. Мурун бул бөлүм ачылгыча майып болуп калган адамдар көп эле. Азыр өзгөчө мамиле. Өзгөчө камкордук жасоонун натыйжасында 99% айыгып кетет. Бүт зарыл аспаптар, дары-дармектер менен толук түрдө камсыздалган. Кыскасы, бул бөлүмдө жок деген сөз болбош керек. Өзүнчө функционалдык орун деп коебуз. Бул керебеттин артыкчылыгы. Эң сонун механизмдер менен жабдылган. Бул бутунда дөңгөлөгү бар. Ар бери жылдырганга, сүйрөгөнгө ылайыкталып жасалган керебеттин башы. Аягы каалагандай көтөрүлөт, түшүрүлөт. Башында кармап отуруп турушка жардам берчү илгичтери бар. Оор операциядан кийин оорулуулар жатат. Бир сутка, кээде оңоло албаса, ал акыбалына жараша жакшы болуп калганга чейин 2-5 суткага чейин ушул бөлүмдө кармалат. Андан кийин палаталарга которулат. Ушул реанимацияда иштеген врачтар, медсестралардын штаты башка бөлүмдөргө караганда 2-3 эсе көп. Бул бөлүмдүн башчысы Болпонова Алмагүл Казиевна 1958 жылы Жетөгүз районундагы Барскон айылында туулган. 1975 жылы орто мектепти бүтүргөн. 1975-1977 жылдар Фрунзе шаарында фабрикада иштеген. 1979 жылы Кара-Балтадагы медучилищаны артыкчылык диплому менен бүтүргөн. 1985 жылы Меди институтдагы артыкчылык диплому менен бүтүргөн. 1985-1986 жылдары интернатурада окуган. 1986 жылдан баштап бизде анестезиолог, реаниматолог болуп иштеген. 2007 жылдан ушул күнгө чейин реанимация бөлүмүнүн башчысы. Саламаттык сактоонун отличниги. Жогорку категориядагы анестезиолог, реаниматолог. Алмагүл мен өтө урматтап сыйлаган, өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, өзүнүн ишин абдан жакшы билген, уюштургуч, дарыгер кыздарымдын бири. Үй бүлөлүү, жакшынакай, жөнөкөй, ишмер жолдошу, балдары, неберелери бар. Алмагүл жанагы мен айткан оор, өлүм өмүр арасында жаткан канча бир оорулууларга кайра жан киргизип, айыктырып жиберген. Бул жагынан эмгеги өтө зор, өтө жооптуу, чатак, татаал кыйын бөлүм. Ушул реанимация бөлүмү. Анестезиология бөлүмүнүн башчысы Болотов Кубанычбек Абдыраевич 1953 жылы Нарын шаарында туулган. 1970 жылы орто мектепти бүткөндөн кийин 1971-1973 жылдары аскер кызматында болгон. 1980 жылы Кыргыз мед институтун бүтүргөн. Бүткөндөн баштап ушул күнгө чейин бизде анестезиолог, бөлүм башчы болуп иштейт. Жогорку категориядагы врач, саламаттык сактоонун отличниги, үй бүлөлүү, неберелери бар. Кубан мен өтө урматтаган, жакшы көргөн балдарымдын бири. Жүргөн турганы,
жөнөкөйлүгү, артыкча өзүнүн ишин мыкты билгендиги үчүн көптөгөн анестезиолог, реаниматологдорду үйрөтүп, тарбиялап чыгарган. Бир тобу чет мамлекеттерде иштейт. Алар иштеген жеринде өтө чоң ийгиликке, авторитетке жеткен адистер. Жыл сайын келип, биз ушул жерден окуп, иштеп, үйрөнүп кеткенибизге чоң ыраазыбыз. Иштеген жерибизде чоң ийгиликке, авторитетке жеттик дейт. Мисалы, Россияда иштеген Тамарага тез эле 3 бөлмөлүү үй берип, өзлөрүнүн гражданы кылып алышты. Жантөшева Чынара деген дагы бир кызыбыз Дубайда көп жылдардан бери бул дагы чоң ийгиликке баркы жетип, адистин баркы көтөрүлүп, чоң үй, машина алган. Чыңгышева Жамиля Амановна 1960 жылы Талас областында туулган. 1977 жылы орто мектепти аяктаган. 1978 жылы Талас шаарындагы медициналык орто окуу жайын бүтүргөн. 1979 жылы меди институтка кирип, аны 1986 жылы бүтүргөн. 1986 жылдан 1995 жылга чейин Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканада хирург болуп иштеген. 1996 жылдан тартып улуттук хирургия борборунда анестезиолог, реаниматолог, үй бүлөлүү, 3 баласы бар. Саламаттык сактоонун отличниги, жогорку категориядагы анестезиолог, реаниматолог, медицина илимдеринин кандидаты. Жамиля менин абдан жакшы көргөн кыздарымдын бири. Өзү өтө жөнөкөй, адамгерчилиги өтө мол. Айрыкча артыкчылыгы өзүнүн ишин мыкты билет. 10 жылдан бери мен жасаган операциялардын баарына ушул Жамиля наркоз берет. Хирург катарында өтө ишенгеним Жамиля. Себеби ооруган адам эч ооруганын сезбей, операция бүткүчө ары бери тынч жатса, бул хирург үчүн өтө чоң утуш. Эгерде операция убагында наркоз бере албай, же түшүнүгү начар болсо, ооруган адамдын дем алышы, кан басымы өйдө төмөн болуп, жаңылып турса, бул көрүнүш операция жасап аткан хирургдар үчүн өтө жаман нерсе. Нервиңди кайнатып, бузуп жиберет. Жамиляда мындай терс көрүнүш жок. Ушунчалык так, таза. Наркоз берчү түтүкчөнү дем алчу кокого салыш абдан чоң тажрыйбаны талап кылат. Анча машыгуусу жок болсо, түтүкчөнү коконун ордуна кызыл өңөчкө салып алууга мүмкүн. Өпкөдө дагы ар түрдүү татаалдашуулар болуп кетиши ыктымал. Осмоналиева Гүлжамал 1961 жылы Кочкор районунда туулган. 1978 жылы орто мектепти бүтүргөн. 1981 жылы Фрунзедеги эмгек кызыл туу ордендүү медициналык окуу жайын аяктаган. Ошондон бери улуттук хирургия борборунда. 1984 жылга чейин медсестра. 1984 жылдан ушул күнгө чейин операциялык сестра болуп иштеп келатат. Саламаттык сактоонун отличниги. Гүлжамал 27 жылдан бери менин өзүмдүн операционный сестрам. Операциялык сестранын милдети эң бир жооптуу. Операцияга колдонуучу аспаптар, аппараттар, буюмдар, бөлмөнүн ичиндеги аба бүт бардыгы таза болуш керек. Антпесе, операция убагында абадан, колдонуп аткан аспаптардан микроб кире берип, операциядан кийин кесилген жер ириңдеп кетет. Бизге кез менен сан эпидстанциядан адистер келип, операция залында турган буюмдарга, абага өлчөө жүргүзүп, операцияга катышкандардын баарынын колунан, мурдунан, оозунан мазок алып текшерип турушат. Ушул текшерүүдө бирөөнөн микроб чыгып калса, анда чоң чатак. Операциялык сестрага, Гүлжамалга же ооруканага күнөө коюп айып төлөтөт. Же операция залын убактылуу жаптырып салууга алардын акысы бар. Таза кармаса, жоопкерчиликти сезсе, ар дайым текшергенде таза болуш керек. Бул жагынан Гүлжамалдын тазалыгы, жоопкерчиликти сезгени үчүн ар дайым үлгүлүү болуп келатат. Операциялык сестранын дагы бир чоң милдети операцияга киргендерди текшерип туруу. Тышта кийип жүргөн кийим менен кирүүгө мүмкүн эмес. Ар дайым кирген адам маска, калпачок, халат, бахила менен кириш керек. Бул эреже бузгандарды сестра кууп чыгууга акысы бар. Хирургдун эң бир жакын жардамчысы бул операциялык сестра.
Ал өзүнүн ишин жакшы билсе, жоопкерчиликти сезсе, хирургтар үчүн жыргал. Сестра операция жүрүп атканда кандай аспап керек, жип же дагы башка нерселер бүт баарын айттырбай убагында бере коюп турса, ал дагы жыргал. Кээде операция убагында ар кандай кыйынчылыктарга, оор, татаал кырдаалдарга кабылуу болот. Ошондо сестра оозун ачып, эмне берерин билбей турса, ансыз да кайнап турган нервиңди сестра андан бетер кайнатса, ал катуу тил угуп калат. Ошон үчүн операциялык сестра операция жүрүп атканда операциянын жолун башынан аягына чейин билип турушу керек. Билиш үчүн сестранын өзүн күнүгө үйрөтүш керек. Хирургтардын ар биринин өзүнчө кыял мүнөзү бар. Кээ бир хирургтар операция убагында кыйналса, заарын жардамчысынан же сестрадан чыгарат. Менин мүнөзүм билгендер үчүн оңой эмес. Бирок операция убагында кез-кези менен эле ачуум келип тилдебесем, көпчүлүк убакта тынч, сөкпөй какпай жакшы өтөт. Кайсы хирургтар көп кыйкырып, сөгүнүп, сагынат. Менимче, өзүнүн ишин түзүк билбегендер, өзүнүн кемчилигин билбей, башка бирөөлөрдөн заарын чыгарат. Бул чындык. Мен көп жыл мурун доцент элем. Москвага бир ай окууга барып калдым. Ал убакта биздин министр, академик Петровский ар бир клиникага бир күндөн жиберип, тааныштырып турушту. Ошондо Вишневский атындагы институттун хирургия бөлүмүнө бардык. Анда Вишневскийдин баласы Вишневский директор хирург экен. Генерал-полковник, Советтер Союзунун баатыры, академик. Ушул кишинин операциясына катышып калдык. Союздан 9 доцент барган экенбиз. Операцияга кийинтип киргизди. Вишневский кирип келди. Ошондо 60-тан ашып калган киши экен. Өтө жеңил баскан турганы, сүйлөгөнү. Аял кишинин жатынында өсүп кеткен чоң шишикти алып атты. Байкаганым, бизде мындайда бир эле сестра жардамдашат. Бул кишиге 2 операциялык сестра жардам берет экен. Бирөө алды жагында, бирөө арт жагында. Алдыда турган сестра карап байкап турат экен. Иштегени, жардам бергени, арт жагында турганы таң калганым. Артында туруп хирургка аспаптарды айттырбай убагында так туура берип атат. Алдында баары көрүнүп турган сестра кокус шашылыш моменттер болуп калса, айрыкча кан агып кетсе, тездик керек да. Ошондой убакта алдыңкы сестра ошол замат керек жабдыкты бере коет экен. Бул өтө жакшы көрүнүш экен. Айрыкча бир нече саатка созулчу, оор, чоң операция болуп калса. Мунушундай 2 операциялык сестра болсо, өтө жеңилдик болор эле. Биз ошондой кылалык десек, баягы жокчулук. Штат жок, акча жок, жана башкалар. Эгер ниетин коюп, өзүнүн сестралык ишин сүйүп иштесе, ал сестра баарына даяр, баарын көтөрөт, кечирет, өзүнүн ишин уланта берет. Дагы бир мисал китебинен окуп калдым эле. Илгери атактуу хирург Спасокупечий деген профессор болгон экен. Ушул хирург жазгандарына караганда өтө заардуу адам болуптур. Бирок уюштургуч, таланттуу хирург экен. Ушул киши операция жасап аткан убагында сестра жаңылып, башка аспаптарды бере койсо керек. Ошондо ачуусу келип, кармап турган бычагын, скальпелин сестрасына уруп жиберген экен. Скальпель сестранын эмчегине сайылып, тикесинен туруп калыптыр. Сестра кыңк этпей аягына чейин иштей берет. Калгандары дагы тым-тырс, унчукпайт. Операция бүткөндөн кийин профессор өзү скальпелди сууруп алып, эчтеке эмес, боло берет деп басып кетиптир. Сестрадан кечирим да сурабаптыр. Сестрасы эч кимге айтпайт, арызданбайт. Ошондон ойлойм, хирург менен сестра бири-бирине түшүнүп, урматтап мамиле жасашып, бардыгына чыдап иштей берет экен. Себеби иштен башкада бири-бирин урматтоо, жакшы көрүү болсо керек. Хирург сестрасынын ишин, жакшы жактарын билсе, сестра да хирургунун ишин, жакшы сапаттарын, кандай кемчиликтери болоорун билсе, бири-бирин түшүнгөн, кечиримдүү болуп калат тура.
Мынушундай окуялар менин өз башымдан өтүп атат. Өтүп келатат. Гүлжамал менин кыялыма чыдап 27 жыл мени менен иштеп келатат. Гүлжамалдын жакшы жери өзү жөнөкөй, адамгерчиликтүү, мүнөзү жумшак, чоң артыкчылыгы өтө таза. Операция убагында менин нервимди жебейт. Себеби өзүнүн ишин абдан жакшы өздөштүргөн. Кээде болот анча-мынча жаңылгандары. 27 жыл иштегенине карабай тил угуп калат. Жакшы жери каяш айтып тиктешпейт. Өтө катуураак кетсем унчукпай ыйлап жиберет. Айтпадымбы жогоруда, менин турмушумдун 1/3 бөлүгү ушул ооруканада өттү деп. Кээде жумалап эшикке чыкпай калган күндөр болот. Мына ошондо мени караган киши болбосо эмне болот элем? Мына ушундай убакта күн түн дебей мени караган, баккан, убагында тамак берип, жакамды бир жолу дагы кир кылбай багып келаткан ушул Гүлжамал. Мунусуна мен чоң рахмат айткым келет. Дагы бир кызым Кулмамбетова Чынары. 1993 жылы Бишкектеги медицина орто окуу жайын бүтүргөн. Ошондон тартып ушул күнгө чейин бизде медсестра болуп иштейт. 1996 жылдан анестезиология бөлүмүндө медсестра, анестезиолог врачтын жардамчысы. Операция болчу адамдын кан тамырына ар түрлүү наркоз түрүндөгү дарыларды убагында ашырбай, кемитпей берип турат. Ооруган адамдардын кээ бирөөлөрүнүн кан тамыры, веналары такыр көрүнбөйт, табылбайт. Кесиш өтө толук май баскан теринин алдындагы венаны табыш тозок. Буга абдан кылдаттык талап кылынат. Кайсы жерде веналары бар, ошолорду медсестра 5 колундай билиш керек. Билбесе, тажрыйбасы жок болсо, көрүнгөн жерине болжолдоп сая берсе, анда адамдын колу көпкө чейин көгала болуп жүрө берет. Мен өзүм бул кызымды Чинка деп эркелетем. Себеби өзү өтө жоош, көп сүйлөбөгөн, өзүнүн ишин ушунчалык жакшы билген сонун кыз. Бир жолу дагы жаңылып, венасын таппай калганын көргөн жокмун. Адамдын бармактарынын үстүнөн, арасынан, колунун кайсы жеринде вена кан тамыры жүргөнүн 5 колундай билет. Дарынын дозасын айттырбай өлчөп, наркоздун кандай жүрүп атканын байкап, убагында куюп берип турат. Болбосо венасын издеп тапкыча нерв кайнатып көпкө отуруп калабыз. Операциянын ийгиликтүү өтүшү ар бирибиздин нервибиздин коробой жакшы сакталышы үчүн Чынаарамдын эмгеги зор. Мени окутуп, илим билим берген мугалимдеримди эч качан унутпайм. Ким элем, ким болдум дебедимби? Мен ушул күнгө чейин биринчиден Советтер Союзуна, коммунисттик партияга эң бир ыраазы болом. Эгер компартия болбогондо кыргыз эли, кыргыз интеллигенциясы эмне болору белгисиз эле. Мен айтпадымбы жогоруда, 1946 жылы 10 классты бүтүп келип, бүттү деген аттестаттан башка эч билимим жок эле. Орус тилин да, нет деген эки сөздү билчү эмес элем. 1946 жылы медиа институтка келип киргенде, мага окшоп Кыргызстандын ар тарабынан келген балдар көп эле болчу. Келгендердин 90% мага окшогон чала сабаттуу балдар элек. Өзүбүз суранып атып, айлабыз кеткенде даярдоо курсун аштырып, 1 жыл бизге орус тилин, химия, физиканы окутуп, өзүбүз дагы шаарга көнүгүшүп, турмуштун өтө начарлыгына карабай көгөрүп, өл тирил окууну улантып, врач болуу максатында бек турган бир тобубуз аракет кылып бүтүп чыктык.
Даярдоо курсунан кийин 2 жыл институтта химия, физика, орус тили, биология, анатомия, латын сабагы, партия тарыхы дегендерди окутат. Ошол убакта кафедраларда бир да кыргыз мугалим жок. Жада калса лаборант, медсестра дегендер да жок. Сабакты жалаң орус тилинде өтүп, бир да мугалим бизге окшоп жок, бар деген 2 сөздү кыргызча билбейт. Мугалимдер бизди аяп окутушка, үйрөтүшкө аракет кылат. Бирок биз дудук немедей сүйлөшө да, түшүндүрө да албайбыз. Ага дейре мен өлүк көргөн эмесмин. Түнкүсүн мүрзөнүн жанынан жалгыз өткөн эмесмин. Себеби өтө коркчубуз. Анан меди институтка келгенде кызыгып, өлүктү көрөлүчү деп, мурунку курстун балдары бир тобубузду анатомия кафедрасына алып барып, анын подвалында өлүктөр сакталат экен. Кирсек, эсимден кетпейт. Ар бир ваннада 3-4төн толтура формалинге чыланган өлүктөр жатат. Ал убакта уруштан кийинки 1946 жылы эле өлгөн адамдын тууган туушкандары жок, көмүлбөй калган. Андай өлүктөр өтө көп экен. Андайларды меди институтка, анатомия кафедрасына өткөзүп берет экен. Себеби студенттерге анатомияны, адамдын түзүлүшүн ушул өлүктөн окутат экен. Көрүп, кайра чыгып келатсак, дагы эле студенттер жазса керек, чыга берер эшиктин жанына өлгөн адамдын денесин катырып тургузуп, колун сундуруп, оозуна тамекини тиштетип, күйгүзүп, түтүн чыгарып коюптур. Мен көрө коюп, жүрөгүм түшүп, эшикке учуп эле чыктым. Өзүмдү жаман сезип, жүрөгүм айланып, экинчи бул жакка жологус болуп качтым. Кечке жуук Тажестем Уманкулов БКДштечү. Ошол кишиге барып, "Жезде, мен окубайм. Жаман экен, коркуп калдым" десем, ошол замат институттун Петухов деген директоруна телефон чалып, "Айылдан келген балдарга эмне үчүн ушундай кыласыңар? Өлүктөрдү акырындык менен тааныштырып, үйрөтүп, көндүрбөйсүңөрбү?" деп айтты. Бул Петуховдун деле күнөөсү эмес. Жаңкы студенттердин жасаганы. Кийин билсем, бизди ал жакка жөнөткөн жок. Ошондон кийин көпкө чейин бассам турсам, уктасам, түшүмдөн кетпей, көпкө чейин кыйналдым. Ошентип акырындык менен күнө баштадым. Анатомия сабагында кафедранын башчысы профессор Мартштейн, ассистент Александр Иванович деген абдан келишимдүү, сабакты жакшы билген, бирден бир сонун киши бизге көп нерселерди айтып берип жүрдү. Анатомиядан адегенде адамдын сөөгүн окутат. Андан кийин ошол сөөктүн муун тамырларды кармап турган байланыштарын. Андан кийин булчуңдарын, кан тамырын, нерв системасын, ички органдарын, өпкө, жүрөк баарын эчтеке калтырбай ошол кафедрада 1,5 жыл окудук. Жүрө-жүрө анатомияга кызыгып окуй баштадык. Медицинада адамдын түзүлүшү, анатомиясы өтө татаал, кымбат. Врач болом деген киши адамдын анатомиясын билбесе, врач боло албайт. Ушул күнгө чейин менин таң калганым, азыр башка түшүнүгүм болсо дагы, адамдын түзүлүшүн, анатомиясын Кудай Таала кантип ушундай жаратып койду болду экен. Азыркы эң бир татаал машиналарга, космостук аппаратка салыштырганда, адамдын анатомиясы 2-3 эсе татаал. Бир эле мисал. Эгер жаш медик меди институтту бүткөндө, врач болуп иштеп жүргөндө, кайсы орган кайда экенин билбесе, эч качан туура диагноз кое албайт. Туура дарылай албайт. Ооруган адам ашказаным ооруйт, же боорум, өпкөм ооруйт десе, бул органдар кайда экенин билбесе, кайдан туруп диагноз кое алат? Дагы бир мисал. Баштын сөөгүн окуп атканда 1000ден ашык аттары бар. Ийнеден көзү араң өткөн тешиктери бар. Ошол тешиктен өтө маанилүү нерв же кан тамыры өтөт. Ошол тешикченин баарын врач, айрыкча невропатолог, нейрохирург дегендер 100% билиш керек. Урматтуу радио окуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.